Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эфирден ары улайбыз. Сиздер менен кайрадан эле Таңкы регион. Бүгүн бизде дагы бир өзгөчө коногубуз бар. Атайын ден соолукту карай турган, кандай ооруну дарылайт десеңиздер, бул баарыбыздагы көйгөй болуп келе жаткан варикоз оорусуна даба тапкан дарыгерибиз бизге бүгүн конокко келипти. Кадырман телекөрүүчү, биз бүгүн жөн жерден бүгүнкү конокто чакырган жокпуз. Анткени бул оорудагы учурда варикоз менен ооругандар саны көп. Кайсыл жакка бараарын билбей, анан кайсыл жактан операция жасатаарын билбей, же болбосо ар кандай интернеттен, социалдык желелерден ушул мазды сүйкөсөң бутуңдагы варикозуң жок болот десе, болгон маздын баарын сүйкөгөндөр бар. Анан варикозу тескерисинче кичирейип азайбай эле баягы оорусун күчөтүп алгандар бар. Мына ошондуктан атайын биз бүгүн студияга варикоз боюнча сүйлөшөлү деп конок чакырганбыз. Эгерде сизде дагы ушул көйгөй ден соолугуңузда бар болуп жаткан болсо, анда экран астындагы номерлерге суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Бүгүн бизде эскертүү кетчү нерсе, кечиресиз. Эскертүү кетчү нерсе, сиздер бизге чалбаңыздар, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, же мына WhatsApp аркылуу бизге байланышка сурооңуздар болсо узатып койсоңуздар, биз сөзсүз түрдө дарыгерге узатабыз. Түз эфирде чалуу кабыл ала албайт экенбиз. Бүгүн бизде конокто флеболог, хирург Данияр Бапиев. Баракелде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Баракелде, кош келипсиз. Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Дегенде ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп биздин эфирге келип бергендигиңиз үчүн. Телекөрүүчүлөр менен учурашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, сиздерге да ыраазычылык конокко чакырганыңыздарга. Менин атым Бапиев Данияр Калыбекович, мен флеболог врач болом. Флеболог врач деген бул варикоз оорусун дарылайт. Варикоз оорусун анан тамырлардын көк түрү бар, көк тамырлар деп коет. Ошо көк тамырлардын оорусун флеболог адиси узкий специалист болуп карайт. Баракелде. Эң сонун кесипкен да. Жакшы экен. Дароо эле биринчи суроо. Ошо азыркы жаш курак кандай болуп чектелип атат? Ушу варикоз менен ойрой тургандардыкы, айымдардыкы, мырзалардыкы. Мурда деген мен баягы билчүмүн да, кичинекей кезде көрүп калдым эле, бир 40 жаштан өтөткөн. Жаш өткөндөрдүн буту ооручу эле мурда. Азыр кандай, жаш чектелбей калдыбы? Баары жашардыбы оору? Оору жашардыбы? Азыр мага келип аткан пациенттерди карасак, оору жашарды. Себеп азыркы маалда бизде жумуштар малоподвижный образ жизни деп коет орусчачы. Кыймыл аз болуп атат. Ошондо көк тамырлар только адам кыймылда басып жүргөндө алар жумушун аткарат да. Анан кечке отуруп жумуш кылса же туруп жумуш кылса, аябай чоң нагрузка келет ошо көк тамырларга. Анан ошодон күчөп, анан тамырлардын ичинде өзү клапан деген понятие бар да. Жана техникада деле клапандар болот. Ошо клапандар бузулуп кармап алганда, ошондо варикоз оорусу пайда болот. Демек, оору жашарып кетти. Оору жашарып кетти, оору жашарып кетти, потому что бизге лазерное лечение 20 жашта келишет, 18 жашта даже келишет да. Мурдагыдай только 50ден ар жактагы эме кылбайт да, жашар бейтаптар эмес. Жаштарда көп пайда болот. Варикоз өзү эмне себептен пайда болот? Башкы себеби эмнеде? Варикоз өзү орусчасы наследственность деп коет, кыргызчасы вот тукумдан зависит этет. Ата энесинде, жакын туугандарында варикоз оорусу болсо, ал 70% вероятность менен ада дагы варикоз болот да. Адан сырткары төрөп, көптү төрөп, нагрузка келтирип, оор жумуш кылса, анда адан дагы көбөйөт вероятность. Анан практически 90-100%га жакында варикоз пайда болот. Анан варикоздун ден соолукка тийгизген терс таасири кандай? Эмне үчүн дарылатышыбыз керек? Көбү ойлойт, варикоз бул жөн эле косметикалык кемчилик депчи, бул андай эмес. Варикозду көбү стадиясын дарылабай жүрө беришет, ал эмнеге андай болуп кетет? Себеби көк тамырлардын ичинде өзү мындай нерв клеткалар, болевой рецептор деп коет. Ошондой рецепторлор жок, адам ооруганын сезбейт да, мындай айткандачы. Например, тиште андай рецепторлор аябай көп. Тиш кичине эле ооруп баштаса, аябай катуу ооруйт, биз сразу стоматологко жүгүрүп барабыз да. Анан тамырларда андай болевой рецепторлор жок. Биз даже лазерный операция кылып атканда пациент эч нерсени сезбейт, анткени сайып атканда иголкалар мененчи. Ошон үчүн пациенттер запускать этип жүрө берет. Акыры варикозный тамырларда кан айланбайт жүрөк жака. Айланбайт, коюлуп тура берет. Анан бир момент эң, так скажем, грозный осложнениеси бул тромбоз деп эсептелет. Ошо варикоздун тамырларынын ичинен кан коюлуп, акыры тромбко айланышы мүмкүн.
ошол эң грозный последствия болуп эсептелет. Адамдагы башка последствиялар кан айланмаганда бут мындай жөнөкөй тил менен айтканда чирип баштайт. Трофический язва деп айтып коет. Бут жара пайда болуп баштайт, анан уже ал стадиясын дарылаш өтө кыйын болот, ага жеткизбеш керек. Биз негизи варикозду баягы оор катары эсептеп эле бутунда бир аз тамыр чыкмаса, варикоз экен деп жүрө береткенбиз да демек, э? Негизи бул оорго көп маани беришчү эмес да, азыр кандай болуп калды ушу мындай дарыланууга келип атчабы? Азыр мындай жаштар көбүрөөк маалыматы бар да, потому что бизде азыр интернет деген социальный сеттер бар, ошодон жаштар уже билип калды. Варикозду алдын ала дарылаган оңой, чем тромбоз менен же трофический язва менен келгенге. Ошон үчүн жаштар бизге ата-энесин ээрчитип келишет. Потому что ата-энеси өзүн карабай жүрө беришет, алар балдарыма деп баарын балдасын кайт. Анан балдары наоборот бизге ата-энесин каратып, ээрчитип келип, операция кылдырып, буттары уже операция кылгандан кийин буту жеңилдеп, кадимкиден жеңилдейт. Ошондон сезет, мен бутум ооруп жүргөн экен эле, бутум азыр жеңилдеп калды, жакшы болуп калды деп бизге ыраазычылыгын айтып. Демек, варикоздо бут оор болуп калабы? Бут ооба, варикоздун если мындай келгенде биринчи адамга берген симптомдору бул бут оорушат, таалайт бутчу. Бут талып калат. Бут талганда кээ бир адам мен көп жумуш кылып койдум деп эле жүрө беришет да, бутун талып калып маани бербейчи. Бирок бул тамырлардын иштебегени. Тамырлар иштебейт, көп отуруп калганда кеч бут талып баштайт, анан үйгө келип эле чатып эс алышат. Бирок мындай караганда тамырлар иштебейт, ошого көбүрөөк таалайт буту. Анан бутуна шишик пайда болот, отек деп коет орусча. Кечке отурганда мындай байпактын слеттери калат бутуна, отектор пайда болот. Бут таалайт, анан уже мындай запущенный стадияда кадимкиде бут уже ооруп баштайт. Ошондо бизге көп кайрылышат. Көп баса албай каласың. Варикозда бул ооруда наоборот, адам басып жүрө берсе, кан айланып сезбей жүрө берет да. Анан көпкө туруп калганда бизге в особенности жанагындай туруп жумуш кылгандар көп кайрылышат да. Мисалы үчүн поварлар, парикмахерлер, салон красода иштегендер, анан кыймыл аз жумушта жанагы швея, водительдер көп келишет биздечи, анан программист, офисный работниктер, ошолордуку бут таалайт. Движение аз, кечке отурганда же кечке ордунда турганда бут таалайт да. Анан басып жүргөндө анча адам сезбейт анын симптомдорун. Анан мен сиздин баракчаңыздан көрүп калдым. Кээ бирки буттар тамырлары чоң-чоң болуп сыртына чыгып кеткен, ириңдеп кеткен, көргөндө буту баягы кайнак сууга же мындай майга күйгөндөй көрүнөт экен да. Күйүп калган буттай болуп, буттун сырты сыйрылып түшүп. Ошол жана сиз айтып аткан Ооба. Эң акыркы стадиясы. Эң акыркы стадия бул буттан кан айланбай баштаганда уже терилердин, мына мышца, костьлердин питаниясы аздашат да. Ушундай өзү көк тамырларда тамырлардындай коротко айтып кеткенде эки түрү бар. Кызыл тамырлар, анан көк тамырлар. Кызыл тамырлардан таза кан келет бутка, көк тамырлардан уже иштетилген грязный кан кайра кетиш керек да. Анан көк тамырлар иштеп атканда, иштебей калганда кетпей калат канча. Анан бутта төрөлгөн акыры бут чирип, ошондой кожада липодерматосклероз деп коет. Ал дегенде буттагы тери безге айланып баштайт. Теринин мына кармагында катык болот. Өзү нормальный тери жумшак болот го кармагандачы. А варикоздун бутун 4-нчи стадиясына келгенде терисин кармаганда катык прямо катык баштайт буттары. Анан акыры ошол тери ачылып, трофический язва, открытый жара пайда болуп баштайт. Негизи ошол биз жарнамалардан көрүп калабыз да, мазьдардычы чындап эле жардам береби, кайсыл убакта жардам берет же такыр эле мазь алып бутубузга ар түрдүү мазьдарды сүйкөбөшүбүз керекпи? Анан балким сиздерге дагы ошентип мазь сүйкөп алып, баягы оорусун күчөп же болбосо өзүн өзү алаксытып жүргөн пациенттер келет. Азыркы аптекадагы мазьдардын кандай эффектүүлүгү бар, ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Ооба, ошол бул варикоздун эң актуальный суроолордун бирөөсү болуп эсептелет. Мен Россияда Санкт-Петербург шаарында 3 жыл иштеп келдим. Варикоздун дарылаган клиникаларда. Ошол жакта аябай көп караган бабушка, дедушкалар келишет. Алар ошондой мазьдарды 30 жыл колдонуп, варикозун күчөтүп, трофический язва менен келгендер бар да. Анан сиздер туура суроо бердиңиздер. Интернетте реклама аябай көп да. Мен деле көрөм, мага деле чыгат рекламачы. Мындай бир волшебный мазьды алып колдонсоңор, варикозду 2 күндө эле лечение кылып жок кылып салат деп аябай көп. Булар мындай прямо айтканда мошенниктер.
Ал эч кандай мындай майздар, гелдер, таблеткалар болбойт варикозду айыктырган андай вообще наука жете элек агачы. Бирок кээ бир майздар бар, ал только аптекаларда сатылат. Бул варикоздун симптомдорун кичине азайткан. Мындай жөнөкөй тилде айтканда, мындай обезболивающий дегендейчи. Биз, например, тиш оору пайда болгондо кетанол ичип коебуз го, эме пока стоматологко жеткичектирчи. Ошондой эле варикозго таблетка, майздар бар, ошентип временно колдонгон. Жөн гана убактылуу. Жөн эле убактылуу да. А так варикозду эч кандай бул лечение кылбайт ал майздар. Ошон үчүн жөн гана акчаны кетирип ал жака, жөн гана өзүн алдап жүрүштүн кереги жок. Если варикоздун биринчи симптомдору болсо, ал флеболог врачка кайрылып, өзүнө үчүн хотя бы стадиясын билип, анан действительно жардам бере турган рекомендацияны алып кетиш керек. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто хирург, флеболог Данияр Бапиев биздин суроолорубузга жооп берип жатат. Эгерде сизде дагы варикоз боюнча сурооңуз болсо, кайсыл жака барарыңызды билбей жатсаңыз, же жөн гана консультация керек болуп жатса, анда экран астында жазылган номерлерге сурооңуздарды калтырыңыздар. Ооба, күтөбүз. Анан операция жолу кандай болот? Биздин жөнөкөй адамдардын тили менен алганда бычак тийеби, тийбейби? Бычак тийбейт, сразу айтып коеюн. Өзү негизи мурда ошо Советский Союз маалында бир эле метод бар болчу варикоздун леченияси, бул традиционная флебектомия дейт. Ошол сиз айткан бычак тийген операция болуп эсептелет. Ал наркоз берип, бычак менен кесип, варикоздун иштебеген тамырларды мындай жөнөкөй тил менен айтканда суруп чыгып алып салмак. Бирок бизде Кыргызстанда дагы деле ошол операциялар жасалат. Бар. Ошол государственный больницаларда жасалат. Себеп экинчи түрү бар. Азыр өнүккөн мамлекеттерде жаңы лазердик операция жасалат. Ал лазердик операцияда биз да жасайбыз. Ал лазердик операцияда наркоздун да кереги жок, бычактын да кереги жок. Биз только лазер менен дарылайбыз. Ал укол аркылуу болот лазерное лечение. Пациент келет, 1 сааттын ичинде лазер менен варикоздун дарылайбыз, андан кийин сразу үйүнө кете берсе болот. Жатыштын кереги жок больницада. Вот. Мурда эски операцияда кескенден кийин где-то 2 жума больницада жатышчу восстановление болуп. Мурда эмес эле 2 жыл мурда менин тууганым бутунан варикоз болуп операция болуп жатканда, ошол учурда билгем да, варикоз деген коркунучтуу оору экен. Көрсө ооруканага барып жатат экенсиң, наркоз алып, операция болот турбайбы деп. Анан айылдан келген биздин үйгө келип чыккандан кийин күн сайын мен баягы перевязка жасап, тазалап, буттарын сүртүп берчүмүн да, ошондо варикоз деген коркунучтуу оору турбайбы? Ушундай чоң операция экен деген да. Убагына кайрылыш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, убагына кайрылалы. Жакшы жери ошол күнү эле үйүнө кете берет экен. Ооба, ошол эле күнү мен лазерное лечение кылган пациенттерим сразу региондон келгендер аябай көп бизде пациенттерчи. Ош, Жалал Абад, Ысык көл нарындан келген. Алар келишет, бир күнүн ичинде лечение алып, кайра кете берсе болот. Эртеси күнү жумушун улантып, кадимкидей жумуш кылып жүрө берсе болот. Кошумча дарылануу, үйдөн дарылануу берип жазып бересизби же болдубу? Жок, кошумча дарылануу кереги жок, эч кандай дарыны ичиштин кереги жок. Потому что лазер, варикоз бул только дарылар менен лечение болбойт. Только азыркы заманбап золотой стандарт лечения бул лазердик лечение менен кылса болот. Лазердик лечениеден кийин уже үйүнө кете беребиз, эч кандай кээ бир пациенттер бар, ал варикозго эмес, башка жака дарыларды дополнительно назначать этебиз, өзүнүн башкача оорулары болсо анынчы, например, карыган пациенттер келсе. А так варикозго специальный дарыларын ичиштин кереги жок. Лазердик лечение менен полностью аягат. Урматтуу телекөрүүчү, WhatsApp номерге чалууга болбойт, SMS билдирүү же катыңызды гана жолдойбуз, биз чалууңуздарды кабыл ала албайбыз. Анан бул жакта ноутбук турат, бул жактан бейтаптардын бутуну көрсөтүп бересизби, билбейм, бир нерсе бар окшойт. Коркунучтуу нерсе жокпу? Коркунучтуу жок. Бул жерде мен варикоздун биринчи эмеси бул жака көрсөтсөм удобныйраак болот. Бул стадияларын көрсөтөйүн деп койгон, визуально да. Кармап ала бериңиз Бул жака. Бул варикоздун стадиялары боюнча биринчи стадиясы мындай биз көргөн сеточкалар деп коет. Булардычы майда эле кан тамыр көп болуп турат экен. Бул медициналык термин боюнча телеангектазия деп коет. Же ретикулярный варикоз деп коет. Бул визуально көрүнүп турган тамырлар биринчи стадияда мындай коркунучтуу симптомдорду, анан последствияларды алып келбейт буларчы. Бирок жанагы жаш айымдар бизге мындай косметикалык
жоготобуз деп келет. Анан биз атайын склеротерапия деген процедураны жасайбыз булардычы. Бул биринчи стадия менен экинчи стадияга же биринчи стадияга эле? Биринчи стадияга. Анан уже экинчи стадиядан баштап уже үчүнчү стадияда тамырлар чоңоюп баштайт. Чоңоюп баштаганда булар уже симптомдорду берип баштайт. Ушул стадиядан баштап уже лазердик лечение кылыш керек. Тамырларды алыш керек. Если тамырларды албаса, бул мындай пигментацияга алып келип, акыры анан язвага чейин алып келиши мүмкүн. Бул варикоз оорусу бул только күчөп кете берет. Бирок күчөгөнү бул адамга билинбей, жылдан жылга көбөйүп кете берет. Бул бир күндүн ичинде же бир жуманын ичинде күчөп кетпейт. Бул көп жыл керек күчөш үчүнчү. Бирок билинбей өзү менен өзү келип калат бул стадияга. Ага келтирбей, убактысы менен дарылаган пациентке өзүнө гана жеңил болот. Демек 5 стадиясы бар экен, Ооба, 5 стадиясы бар варикоздун. 5-чи стадиясы бул уже мындай ачылган трофический язва болуп эсептелет. Эми канчанчы стадиясында операция жасалат деп суроо келиптир да, бул жактан көрсөтүп туруп сүрөтүн. Бул стадияларында деп коесузбу? Бул сүрөттөрдө өзү негизи мындай визуально көрсөтүлгөн, өзү негизи 2-чи стадияда эле мындай тамырлар чыгып баштайт. Уже варикоздун 2-чи стадиясынан баштап уже операцияны кылыш керек, лазердик операцияны. Ошол 2-чи стадияда. Анан бул жактан да көрсөтүп кетейин деген менин пациенттерим лазердик лечениеге чейин кийин кандай өзгөрдү? Мындай наглядный көргөн. Мындай наглядный пример. Бул сиздердин пациенттериңиз? Ооба, мен өзүм пациенттерим, бул лечение кылган пациенттерим, бул варикоздун ошол көрсөтүлгөн 2-чи стадиясы болуп эсептелет. Бул лазердик лечениеге чейин, бул лазердик лечениеден кийин пациентим. Бул 5 айдан кийин. Бул бутунда лазердик лечениенин эмнеси жакшы? Бутунда эч кандай шрам, разрез, эме деген эч нерсе калбайт. Визуально да жакшы. Биздин айымдарга визуально жакшы болот. Мынакей кадырман теле көрүүчү, эгерде сиздин дагы бутуңуз мына ушундай болуп, кан тамырларыңыз сыртына чыгып кетсе, анан көрүнүп атат болуш керек теле көрүүчүлөргө. Бул жакта көрдүңүздөрбү, операциядан кийин кандай болуп өзгөрдү? Эгерде сиз дагы мына ушул бейтаптай болуп бутуңузда варикозуңуз бар болсо, кайсыл жакка барарыңызды билбей жатсаңыз, же болбосо интернет тармагынан ар түрдүү маздарды, чулкилерди алып бутуңузга кийип аткан болсоңуз, бутуңуз чарчап, талып ооруса, анда сөзсүз түрдө флебологторго кайрылсаңыз болот экен. Анан флебологтор сиздин бутуңузду текшерип көрүп, кандай дарылайт, же болбосо балким лазердик операция жасалат, мунун баарын өздөрү сиздерге сунуштап айтып берет экен. Анан лазердик операция жасаганга чейин кандайдыр бир анализдерди тапшырыш керек болобу? Ооба. Өзү варикоздун биринчи стадиясынын түрүн билиш керек. Ага обязательно бизге келип консультацияга келишибиз керек. Мага пациент консультацияга келгенде мен акысыз пациентке УЗИ кылам, өзүм колум менен УЗИ кылып, тамырларды полностью карап чыгабыз. Анан ошол УЗИден көрүнгөн тамырларга жараша, анан варикоздун дарылаган методун тандайбыз да. Анан мындай склеротерапия деген метод бар, ага анализдин кереги жок болот. Ал процедурага без анализов эле лазерди айыктырсак болот. Анан если лазердик лечение керек болсо, анда лазердик лечениенин астында биз обязательно кандан анализ тапшырабыз. Бул жакта суроо бар экен. Тамыры сыртына чыкпайт меники, же ичине дагы чыгабы дейт. Кызыктуу суроо экен. Тамыр сыртка чыкпайт. Варикоздо жалаң эле сыртына чыгабы же ичинде да болобу? Өзү негизи көбүндө сыртына чыгат. Анан мындай айтканда менин наблюдением боюнча где-то 10-15% мына сыртына көрүнбөйт. Аны биз только УЗИге салып, УЗИден көрүп, уже диагностика кылсак болот. Анан кээ бир пациенттерде сыртына көрүнбөйт, анан УЗИге салсак ичкиде иштебеген тамырлар пайда болот. Анда биз ошо ички тамырларды дарылайбыз. Анан кимдерге же кандай оорусу бар адамдарга лазердик операция жасалууга болбойт? Лазердик операциялар жасалуу болбойт. Бул мына, например, если пациенттер недавно эле башка операция болсо, же азыркы момент ооруп аткан, күчөп турган башка острый оорусу болсо, любой эле острый оору болсо, мындай плановый башка операция жасоо болбойт. Например, если температурасы 39-40 болуп атса, грипп менен ооруп атса, анда сразу операция кылса болбойт. Анда биринчи грипп ошо дарылап, анан бизге уже келет. Кийинки суроо бар экен. Саламатсыңбы кызым, менин суроом төмөндөгүчө, кызымдын боюнда бар эле, варикозу да бар, буттары көп шишип жаткан, УЗИге түшсөм айда кан тамырлары жарылып кетиптир. Көп жатыш керекпи же көбүнчө басыш керекпи? Кандай кылыш керек? Эмне дары ичиш керек деген суроосу бар экен. Ошол аябай көп суроо келет. Бизге боюнда бар айымдар көп кайрылат. Ошолорго мен дайым айтам постоянно. Бул варикозду
өзү негизи до беременности, до планирования беременности дарылаш керек да. А если боюнда бар болуп калса, анда биз лазерлык операция кылганга болбойт. Анан менин пациенттериме дагы боюнда бар болсо таблетка дарыларды дагы жазып бербейм, потому что дарылар, көп дарылар ал балага зыян берип коет. Анан если боюнда бар болсо, буга бир эле рекомендация бул пациенттерге компрессионный жанагындай трикотаж чулки кийиш керек временно. Ошол чулки менен төрөгөндөн кийин уже где-то 3-4 айдан кийин бизге келсе, анан биз уже лазердик дарылар менен тартабыз. 3-4 айга чейин дагы болбойт экен. 3-4 айга чейин дагы мен пациенттерге рекомендация берем, ага чейин лазердик операция кылбагыла, потому что 3-4 айдын ичинде төрөгөндөн кийин кээ бир тамырлар өзүнө келет. Өзүнө келгенден кийин андан кийин уже калган тамырларды биз уже дарылайбыз. Кээ бир айымдардыкы кош бойлуу учурунда эле варикоз чыгып, кайра көбү учурунда күчөп тамырлар чыгат, боюнда барлар. Анан уже төрөгөндөн кийин гормональный системанын организм өзүнө келе баштаганда кээ бир тамырлар кирет, бирок полностью кетпейт варикоз. Анан уже 4 айдан кийин келгенде уже калган тамырларды уже дарылап уже лазер лечение. Негизи варикозго чулкилерди кийсек жардам береби? Варикозго чулкини кийсек бул жанагы мен айтып кеткен убактылуу гана жардам берет. Убактылуу буттун жанагындай симптомдорду азайтат, убактылуу жардам берет, бирок варикозду лечение кылбайт чулкун. Варикоздун лечениясы бул эле бир эле радикальный лечение деп коет. Жанагы тиш оорусу, кариестин деле биз таблетка майздар менен дарылабайбыз да. Аны стоматологко барып, аны алыш керек кариестти. Варикозду дагы флебологко келип, аны алыш керек. Туура. Башка методдор жок. Демек, буттагы варикозду дарылаганда, лазер менен жасаганда наркоз дагы сайылбайт экен. Баягы кандай жасалып атканын көрүп билүү эле турат экен. Анан экрандан көрсөтөсүздөрбү же жөн эле сиздер менен сүйлөшүп отуруп эле буттун дарылап кетет экен да? Бизге пациенттер келип жатып, кээ биркилер китеп окуп отурушат, кээ биркилер кино көрүп жатышат телефон мененчи. Сериал көргөндөр, кээ бир пациенттер өмүр баянын айтып берет, өзүн жатып алып бизге интересный историяларды. Анан биз жасаган леченияны анча деле сезбейт. Обычно эле уколдорду сезет, аны уколдорду биз местный беребиз, жанагы обезболивающийчи, комфортно барып бүтөт, анан пациенттер сразу туруп басып кетет. Эч кандай коркунуч жок. Операция учурунда ооруну сезбей турган ийнелер сайылат экен. Анан операциядан кийин оорутпайбы? Жок. Операциядан кийин мен пациенттериме операциядан кийин дагы обезболивающий таблетка жазып берем, бирок менин практикамдан где-то 10-15% пациенттер эле 1-2 күн гана ичет обезболивающийчи. Анан 80-90% оорубайт. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Суроолорду окуйн. Саламатсыздарбы? Дарыгердин номерин айткалачы. Кызым, менде да варикоз бар эле, сураныч дейт. Саламатсызбы? Менин бутумдан майда тамырлар чыгып калды. Бул варикозбу? Сүрөтүн тартчы. Майда тамырлар чыгып калса, бул варикоз болобу? Азыр биринчи суроого сиз жана биринчи стадияны көрсөттүңүз ошо, ошол нерсени айтып отурушат. Майда тамырлар бул варикоз болуп эсептелбейт, бул сеточки болуп эсептелет, бул телеангиктазия дейт. Бул косметический дефект болуп эсептелет. Косметический дефект деген бул мындай жаш айымдарга көрүнгөндө бул тамырлар мындай айтканда некрасиво болот да, юбка кийебиз деп көбү. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды, бирок мендеги суроолордун баары дареги телефон номерин айтып койгулачы деп атат. Ошону айта кетейин, мен номерим 0703 49 22 21. Биз Бишкек шаарында Док университет клиник Бөкүнбаева 144 приемдорду кабыл алам. Анан региондордога барам. Жалал Абад, Ош шаарларына. Жалал Абадка 3, 4, 5 апрель консультация беребиз. Анан Ош шаарында 14, 15, 16 апрель консультация беребиз. Кыргызско-российский клиникасында, Жалал Абадта Медлайн деген клиникасында. Мынакей жакшы экен. Эгерде сиз аймактардан көрүп жаткан болсоңуз, түштүктөн көрүп жаткан болсоңуз, анда хирург, флеболог буйруса жакынкы күндөрү сиз жашаган аймакка дагы барат экен. Демек ошол жактан дагы консультация алып же болбосо дарылануу кылсаңыз болот экен. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто флеболог, хирург, анан дагы атайын Орусиядан тажрыйбасын топтоп келген дарыгер Данияр Бапыев
бүгүн бизде конокто болду. Эгерде дагы дарегин издегиңиз келсе же болбосо номерин сурагыңыз келсе, анда экран астындагы эле номерге кайра жазыңыз. Биз телеканал сизге дарыгердин номерин, жеке өзүнүн номерин жибере алабыз. Анан калган суроолорду, бутуңуздагы көйгөйлөрдүн баарын дарыгердин өзүнө айтасыздар. Эң башкысы эч кимдин буту оорубасын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биз болсо коштошобуз. Саламатта, аман эсен туруңуздар.